Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Борбор калаада капиталдык оңдоодон өтүп жаткан жол тилкелери боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы төмөнкүлөрдү билдирет. Биз азыр Октябрь Медеров атындагы көчөдө турабыз. Чыгыш тарабы 7 апрелден тартып, батыш тарабы Панфилов көчөсүнө чейин бул көчө реабилитация болот. Азыркы учурда жол тилкесинин эски катмары сыйрылган, жол четине дал ушундай бордюрлар орнотулган. Эки тарабынан тең асфальттын биринчи катмарын басууга даярдык көрүлүүдө. Капиталдык оңдоо жумуштары менен бирге эле бул көчөдө жылуулук тармактарынын түтүктөрү алмаштырылды. Буга байланыштуу жумуш графиктен бир аз кармалууда. Бишкек шаарында капиталдык оңдоодон өтүп жаткан көчөлөр курулуш жумуштары боюнча интернет колдонуучулар тарабынан, ошондой эле жогорку кеңеш депутаттары тарабынан дагы сын айтылган жагдайлар болууда. Мындан улам түшүндүрмө бере кетсек. Урматтуу шаардыктар, капиталдык оңдоо жумуштары менен бирге эле башка инфраструктуралык түзүмдөрдү жаңылоо дагы кошо жүргүзүлүп жатат. Маселен, ушул жылуулук тармактарынын түтүктөрүн жаңылоо жумуштары. Асфальт басылгандан кийин эски труба жарылып, жаңы басылган асфальтты кайра казгандан көрө эки жумушту бирге аткарып кетүү максатка ылайык. Урматтуу шаардыктар, биз дайыма сынга алабыз го. Жаңы эле басылган асфальтты кайра чукуп, жарылган трубаны жамап, же башка кылып аткан жумуштарды. Мындан улам ошондой учур болбош үчүн жылуулук тармактарынын түтүктөрү жол салганга чейин жасалууда. Жердин астындагы түтүктөр дагы жаңы, анын үстүнөн басылган асфальт дагы жаңы. Урматтуу шаар тургундары, маселени туура түшүнөсүздөр деген ишеничтебиз. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары тарабынан жол салуу жумуштары күнү түнү 24 саат бою жүргүзүлбөй жатат. Эгер ошондой болгондо жол батыраак салынмак деген сын дагы айтылды. Урматтуу шаардыктар, ушул Медеров көчөсү мынакей. Жолдун эки тарабы тең калк жыш жайгашкан район. Оор техника иштеп атат. Жанагы вибратор, трамбовка болот. Үйлөр кадимкидей титрейт. Түпкүсүн иштегенге мына ушул көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары дагы уруксаат бербейт. Жумуштан чарчап келишет, алар дагы эс алгысы келет. Үйүндө жаш балдары бар, карыган ата энеси бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар дегендей. Алар дагы кечинде түн чуктагысы келет. Андыктан алар дагы ушул түнкүсүн жол салууга уруксаат бербейт. 5 кол тең эмес албетте. Каршы чыккан учурлар дагы бар шаар тургундары тарабынан. Мындан улам жол салуу жумуштарын түнү менен жүргүзүү мүмкүн болбой жатат. Бул маселени түшүнөсүздөр деген ишеничтебиз. Чоң рахмат, саламатта туруңуздар.